Бүгүн 1 май райондук сотунда Курсан Асановдун иши боюнча соттук отурум уланды. Анда күбө катары Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Кундуз Жолдубаева көрсөтмө берди. Анын айтымында ал форумдун алдырды митинг өткөрүү боюнча Атамбаевдин алдына сүйлөшүү үчүн барган кезде операция башталып, ал Фарид Ниязов Атамбаев менен чогуу үйдүн ичинде калып калган. Мен үйдүн ичинде болгом. Курсан Асанов менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Атамбаев багынып берген. Атамбаев пакетти жактоочусу Сергей Слесаревке берүүнү суранган. Анын ичинде Атамбаевдин үйүнүн документтери болгон, деди Жолдубаева. Мусаева ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Такталгандай, Мусаева жумуш учурунда спирт ичимдигин ичкен. Бул боюнча иликтөө жүргүзүлүп, Мусаеванын кызматтык тартипти одоно бузганы аныкталган. Ички иштер министрлиги ошондой эле Жанара Мусаеванын бир тууганы 2016-жылы декабрда Кочкор райондук соту тарабынан адам өлтүрүү фактысы менен 3 жылга эркинен ажыратылганын, бирок бул милиция кызматкеринин ишине эч кандай таасир тийгизбегенин маалымдады. Өлкөдөгү коррупцияны түп тамыры менен жок кылуу үчүн саясий эрк жана алгылыктуу стратегия. Жалал-Абадтын Сузак району боюнча калкты социалдык жактан тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 6 декабрда атайын кызматка жергиликтүү тургун соц кызматкер жаш балдарга жөлөк пул алуу үчүн берилген арыздарды карап жана каттоо үчүн акча каражатын опузалап талап кылып жатат деген арыз менен кайрылган. Бул факт кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүмүндө каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кечээ 7 декабрда ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кызматкер аял акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бүгүн 8 декабрда 1976 жылы туулган Ысык Көл облусунун Чолпон Ата райондук электр тармактарынын башчысынын жашаган жеринде криптовалютаны өндүрүү үчүн майнинг ферма уюштурулганы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган материалдын алкагында Ысык Көл райондук сотунун токтомунун негизинде Чолпон Ата шаары Акималиев көчөсү номер 1 дарегиндеги үй тинтүүгө алынган. Иштин жүрүшүндө майнинг ферма электр эсептегичте айланып туташтырылгандыктан бир топ көлөмдө электр энергиясы уурдалганы ачыкка чыккан. Белгилей кетсек, аталган адам узак убакыт бою Чолпон Ата райондук электр тармактарында ар кандай кызматтарда иштеп, 8 декабрдан тарта аталган уюмдун башчысы болуп дайындалган. Ал кызматынан кыянат пайдаланып, энергетикага зыян келтирген. Учурда бул иш боюнча тергөө, зыяндын көлөмүн аныктоо иштери жүрүп жатат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстанда жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, аталган документ жол коопсуздугун жогорулатып, жабыркагандардын санын, жол кырсыктарынын кесебетин азайтуу максатында кабыл алынган. Ошондой эле Ички иштер министрлиги жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү жооптуу мамлекеттик орган болуп аныкталган. Ички иштер министрлигине жүктөлгөн милдеттер: айдоочулар курамын каттоо, автоунааны башкаруу укугуна ээ болуу үчүн квалификациялык экзамендерди өткөрүү жана кабыл алуу, айдоочулук күбөлүк берүү, автомектептердин ишин лицензиялоо, жеңил автоунаа менен жүргүнчү ташууну лицензиялоо, жүргүнчүлөрдү ташуу чөйрөсүндөгү ишти лицензиялоо. Мындан тышкары, министрлер кабинетине материалдык техникалык базасын жакшыртып, штатын көбөйтүү тапшырмасы берилген. Өкмөт жарлыктан келип чыгуучу мыйзам долбоорлорун жогорку кеңештин кароосуна белгиленген тартипте киргизиши шарт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 декабрда телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесиптик майрамы, Кыргыз Республикасынын телевидение жана радио кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Бүгүн 8 декабрь радио жана телевидение кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күн 1958 жылы Кыргыз телевидениеси алгачкы эфирге чыкканы менен байланыштырылып, өкмөттүн токтому менен 1995 жылы бекитилген. Бул жылдар аралыгында Кыргыз телевидениеси кыргыз коомчулугуна терең сиңип, бир топ жетишкендиктерди багынтты. Учурда өлкө аймагында 45ден ашуун телеканал жана 180ден ашуун радио ишмердүүлүгүн жүргүзүп, коомчулукту маалымат менен камсыздап келет.
Бүгін 8 декабрда Кыргызстанда радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү. 1958 жылы Бишкек студиясы 190 метр бийиктиктеги телемунара аркылуу ишке кирип, ушул күнү Кыргыз телесинде алгачкы берүү эфирге чыккан. Телеканалдын статусу мамлекеттик, улуттук, кийин коомдук болуп өзгөргөн. Ал эми 1931 жылы өлкөдө радио уктуруу боюнча республикалык комитет түзүлгөн. Ошол эле жылдын 19 декабрында алгачкы радио берүү оого чыккан. Башында радиодогу берүүлөр кыргыз, орус жана дунган тилинде чыгып турган. 63 жылдан бери Кыргыз телевидениясы өз багытында максаттарын жана милдеттерине тайбай келе жатканы айтылат. Аны менен катар бул жылдар аралыгында аймактык телеканалдардагы өз ролун таба алгандыгы белгиленди. Аймактык телеканалдар уюшулду, телеканалдар иштеп жатат. Азыркы кезде аймактык телеканалдардын өзүнүн аткарып жаткан кызматы абдан чоң деп эсептейм, баа жетиксиз эсептейм, себеби алар турмуштун чордонунда жүрүшөт. Ошол эмне болуп атат? Көйгөйлөр болуп атабы, ийгиликтер болуп атабы, же дагы башка маселелер болуп атабы, элге жакын. Мындайча айтканда баягы канчадагы жеринен маалыматтарды тандай алышат, жеринен маалыматтарды бере алышат. Телеканалдардын арасында 2 жылдан бери регион телеканалда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул жыл аралыгында телеканал автордук программалары жана объективдүү маалыматтар аркылуу өз ордун таба алды. Буга эл менен тыгыз иштешүүнүн натыйжасы себеп экени талашсыз. Бұл аралықта қаншалық біз игіліктерді жараттық, қаншалық кемшілдіктерге жол бердік, мұның бардығына ел тараза, ел сыншы. Бирок біз, Құдай бұйырса, өнүгүү жолында теле тармактын жакшы жаңы мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу, элдер менен, эл журтубуз менен маалымат айдымында өтө бир жакын, жакшы бир мамиле куруу, ишеничке ээ болуу, бир элдин мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуу жаатында болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланып атабыз. Мындан кийин дагы Кудай буйрса пайдаланабыз. Мен жалпы эле ошол Кыргызстандагы телевидение кызматкерлерин бардыгын, кесиптештерибиздин бардыгын бүгүнкү кесиптик майрам менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман жана телеканал, регион телеканалынын атынан куттуктап өтөм. Бул кесиптик майрам 1995 жылдын 23 декабрында өкмөттүн токтому менен бекитилген. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда 180ден ашуун радио жана 45ден ашык телеканал Юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. На телеканале «Регион» подводим итоги недели. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.